Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, билесизби, ар бирибиздин үйүбүздө бейишке каралган, ачылган, бейиш тарапка ачылган эшиктер бар. Атанын ыраазылыгы бейиштин эң негизги центральный ход дейбиз. Же эң борбордук эшиги атанын ыраазылыгында. Ал эми бейиш энелердин таманынын астында. Урматтуу мусулман бир тууган, улуулардын бирөөсү энеси каза болгон кезде ботодой боздоп ыйлаптыр. Достору көңүл айтат, жанына келип бата кылат, сабыр кыл дейт. Мен энемдин өткөнүнө эле анча кайгырган жокмун, мен эми түшүнүп жатам. Мен бүгүндөн баштап энем каза болгон кезде бейишке карай ачылган эшик бекилип калды. Ошол эшикти жоготтум. Ошонун үчүн ыйлап жатам дейт. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, ушундай проблемалар көп, көйгөйлүү маселелер көп заманда жашап жатабыз. Тыйын тыпыр табайын деп жатабыз, бизнес кылам деп, башка кылам деп, үй курам деп, там салам деп, үйлөнөм деп. Бирок жашоодо ушундай жашоодун угу менен баратып, биз жашоодогу эң бир чоң жоопкерчилик болгон, мойнубуздагы кээ бир милдетти унутуп коюп жатабыз. Ал мойнубуздагы милдет, ал укук, ата-энебиздин укугун унутуп коюп жатабыз, урматтуу мусулман бир тууган. Жашоодогу эң кымбат зат ата-энебиз. Ата-энебизге болгон мойнубуздагы милдетти унутуп койдук. Кээ бирлерибиз жылдап айлап бир телефон да чалып койбойбуз. Бир белек бекче жөнөтпөйбүз. Күн өтөт, айлар өтөт, жылдар өтөт. Ата-эне байкуш дайым алкыш батасы менен сагынып отурат. Урматтуу мусулман бир тууган, канзун мафкут ли асхабил укук. Канзун мафкут ли асхабил укук. Эне бул жоготулган кен. Эненин сый урматын койбогондор үчүн. Эне жоготулган кен байлык. Ким эненин укугун белип, аны ыраазы кылып кызмат кылбагандар үчүн. Ва канзун маужуд. Бул табылган эң чоң табылгы, эң чоң байлык ата-энени сүйгөн инсандар үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат мына хадисинде, жакында бул жерден да кээ бирлерибиз ажыга барып келдик. Барбагандар барсам деп үмүт кылабыз. Аллах бар электерге насип этсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Ма мин валадин барин янзур иля валидайхи назратур рахма илля катабаллаху лаху бикулли назрати хаджа мабрура." Кайсы бир ата-энесин сүйгөн бенде, ата-энесин сүйгөн жигит же кыз мээримдүүлүк менен ата-энесин жүзүнө караса, алтыным атам, чачың мен үчүн агарды, белиңдеги күчүң мен үчүн кетти, мени тарбия кылам деп жүздөрүңө тырышкыр деп ата-энеге мээримдүүлүк менен караган инсанга Аллах Таала бир хаждын соогун жазат дейт. Сахабалар кыйла: "Ва ин назара кулли йаумин миат марра." О Аллахтын элчиси, бир күндө 100 жолу карасамчы ата-энеме мээримдүүлүк менен. Пайгамбар айтты: "Аллах берешен, жоомарт, ар караганыңа бир хаждын соогун жазат" дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ажыга бара элек болсоң, ажың да ата-энең экен. Соткаларыңарды көргүлөчү. Соткага кимдин сүрөтүн коюп койгонбуз? Энебиздинби? Ар караганда байкуш атам, алыстамын, мен үчүн Аллахым саңа өмүр берсин, иманың бекем болсун деп ата-энебизге карайбызбы? Же бир башка бир жарым жылаңач, же башка бир футболисттин, же боксердун, же башка бирөөдүн сүрөтүн коюп алганбызбы? Ошондон да билсек болот, биз ата-энебизге канчалык мээримибиз бар.